Мен диагноз мен глаукомамын. 7 жолу микроинсульт алган кишимин. Сахарный диабетик, панкреатик, сол бут. Монтип көп көтөрө алчу эмесмин мынтип. Так, ушу понедельниктен баштап ичип баштадым. Биринчи күнү ичип алып кыйын киши болуп офиске келгем бияка. Бияктан ичимди алды бир кезден кийин мооларым бар калы ооруй баштады, кой кеттим деп кеттим үйгө. Эртеси 2 күн ушундай кыйналдым, өлүп кетем. Это называется синдром паршивости. Ошо эки, потому что негизи көп лечение алдым да мен. Эгер коскосо, значит, таасир этет деп любой дарыны айтышат го. Анан 2 күн жаттым, балдарым бар, алгин саялы бар, обезболивающий ичесиңби деп тегеректеп турушту. Жок, чыдап көрөйүчү, чыдап турайлы. 2 күн уктаганда калчылдайм, бир кезде тердеп чыгам, бир кезде үшүп чыгам, бир кезде жапкыладайм, бир кезде ачкыладайм. Как климак, да? Не знаю, климакс болуп көрдүм. Не, имеется в виду, анан калчылдап өлө кыйналдым, бир кезде могу денемдин баары өлөйүн деди. Безгек болуп. Туалетке барайын десем, тапандап басып ишенсеңиз. Анан улуу балам кыйкыра баштады. Бул деген мама каяктагын баштадың, мунун коского атпас больницага деди. Больница эмес, мен чыдайм, 2-3 күн чыдап көрөйүн, болбосо анан больницага баргыла дедим. Алар болсо көнгөндө оорусам эле барыптыр. Скорый менен көтөрүп барып жаткыза калып баргыза. Анткени жанагы любой ооруп атканда мен жанагы эптеп капельницага жетсем жаным калчудай болом да. Эптеп больницага жеткиз келем, ошо мага кап айтса эле жаным калат дей берем да. Анан кийин 2 күн кыйналдым да, анан кечөө 3 күн кыйналдым, калп айтпайм. Кечөө эртең турсам ясныймын. Мындай. Башым кастан. Ясный ум, да? Ясный ум, бүт бар сон болуп калды да. Түндө өлөйүн деп уктаптырмын. Таң аткычактым эле. Сон это тоже лечение. Вообще уктай алчумсун оңа. Түндө аябай жакшы уктаптырмын. Тиги уулум айткандай, сиз коңурук тарта баштаганда өктөп биз уктадык деди. Ошентип айтты да. Сизди тыңшап жаттык, сиз коңурук тартып баштаганда биз уктадык деди. Жоксо таң аткычак 3 күн момунтуп отурдум да, анткени денем бир кызыктуудай ооруду, анан алаканым кычышты, эмне эффект болду билбейм. А биринчи күнү мен уйку эсим постоянно тамак ичсем эле приступ бере берчү да. Акыркы күндөр ошентип калгам да. Ичим ысыгам. Бул поочередно тиет окшойт деп калдым. Анткени кечөө көзүм ооруду. Көзүм чылпак, көптөн бери көптөр чыкпай калган. Көзүм чылпактанып, көзүм ооруду да, кечөө башым ооруду да. Чучуда көзүм ачыла таптым. Кеченде жатарда көзүм ооруду, бардым дагы кайра бир күн чайчтым дагы. Телефон чукуламай уктабайбыз да, баягы спокойной ночи малышы да алып иштик. Антип отуруп уктап калыптыр. Анан эртең менен тиги уулум айтып атпайсыз, коңурук тартып баштаганда биз ошо момун эле 2 мал ичип атам. Мен ушуну бирок как-то интуициям, өзүмдүн интуициям аябай ишенем да, ушуну аябай ичким келди да, уккандан бери элечи. Анан байын тиги Динара алып бербеди. Раз тиги эжем да келип экинчи коробкасын заказ кылып кетти, үзбөй ич деп. Биринчи коробкасын ушул мына эме болду, 6 күн. Анан жанагы улуу балам кошо талашып ичип экөөбүз урушуп атабыз, бир коробка карызсың. Ал деген мен деле ичип көрөйүнчү кана деп алда ичип баштадым. Анда кандай эффект? Анын деген бул деген геморрой, улум. Парок. Анан неме? Тамак ичти ичин алып кетип элешке чыгып атышты. Дура прямо кишкасын урушуп атышты. Тамак ичсе, таң калчумун деди. Тамак ичип болгулайм, бата кылгыла деп. Сен зря эле ичет экенсиң, ичпей эле коесуң, урушуп берчүмүн да. Кечөө аныкы 3 күндөн кийин коскоду. Кечөө ичим түйүлүп атат, мама эмне эле анын эмне кылам деп бияктан чалбады мен отурганда. Эмне кылмаган, жылуураак жамып жат, мен кантип жаттым эле ошентип жат деп ушку. Анан кийин эртең менен айтат, мама баягыдай ичим курулдап шурулдабай оорубай калды. Жакшы экен, бул любой немеге. Анткени 3-чү күн дагы мен байкаганымчы, позвоночнигим ооруду. Менде крыжа бар эмеспи? Мен аны массаж менен түстөтүп коюп жүрөм да. Эжемдин кызы массаж жасайт, албакышка барып эле белим кармаганда эле жөнөйм дагы, ал массаж жасап берип эметет да. Чото могу грыжага да тийди окшойт деп ойлоп калдым да, анткени белим ооруду. Анан могу позвоночниктерим ысып эле бирдеме болуп. Бул
тийген жерлер ысыйт экен. Ошол жерде барып тазалап эме. Жыбалекет кылат экен да, ысытат экен. Биринчи күнү мен сразу байкаганым уйку эсим. Анткени биринчи эле уйку эске тийди булчу, анткени ичкенден кийин эле отурганда эле моң аягым баары ысып чыкты. Анан потом колумду деген сезчү эмесмин. Ишенсеңер шишиктен. Босой шишип калган колуң мынсаң бүгүлгөн. Вот я и смотрю на нее. Надо было сфотографироваться. Анан айтат да потом тиги. Надо было сфотографироваться. Да? Кол мындай болчу. Чын эле. Мондай шишик басып кеткен. Шишик экен көрүп эле турам. Суу иштешти, суудан оштер чанач болуп кеттим. Да бир балекет иштешти, да бир балекет. Анан менде деген женский полип операция жасашпайт, анткени гемоглобин низкий, сахар высокий. Сахарымды текшердим, сахар 22 болчу. Понедельникте да бир текшерип көрүшүм керек. Меники 19-тан 22-де кечейин менин наблюдением боюнча өткөн жылкы июльдан баштап түшө элек. Түшүрө албай коюшту. Экспресс барбы? Кап айтет, жок, ошо жок. Понедельникте ошо поликлиникага барып сахарымды текшерем, эгер ушул Өткөндөн кийин текшерип. 2 неделе. Бирок эми бүгүн тимеле мен мындай чакчай элек, мына көрүп эле жүрөт го, мен офиске көрүп атпайсызбы, сүйрөлүп келип, жанымды койбой паспорттар жиберишет, регистрация кылып тийбу болуп, үйдөн телефонду кармасам эле неберем талашат. Андан көрөк не проще здесь посидеть, поработать, поговорить да. А үйдөн болсо эне деп эле телефонун талаша берет. Үйдө 6 телефон бар, 6-ын меникин эле талашат. Ошол эмне бар экен, бар экен. Теле бедесте калган бербейсиз.